Көркөм кол өнөрчүлүк калк казынасы атадан балага, энеден кызга өткөн асыл мурастардын бири. Бул чыгармачылык өнөр элдин турмуш тиричилиги шарттары менен тыгыз байланышып, байыркы элдин маданиятын, мүнөзүн, рухий дүйнөсүн, көркөм ой жүгүртүүсүн чагылдырып келет. Мына ушундай баалуулуктарды камтыган Ысык көлдөгү мамлекеттик тарых музейин кошууга болот. Музейибиз 6 залдан турат. Биринчи археологиядан башталат, быттан, көл залына арналган залыбыз бар, прикладной көргөзмө залдарыбыз бар. Биздин музей 1979 жылдан бери ачылган, 5-сентябрда ачылган, 40 жылдыгын белгиледик былтыр. Ысык көл областыныкында айтабыз, бирок Кыргызстандыкы. Кыргызстан жалпы Кыргызстандыкы да бар. Өзүбүздүкү көлгө көбүрөөк эме басым жасалган. Көлдүн түбүнөн издилдеп табылгандар бар. Ушун немелер да, экспонаттар. Ысык көлдөгү мамлекеттик тарых музейи Чолпон Ата шаарында жайгашып, 1979 жылы ачылган. Мына ошондон бери көл өрөөнүнө келген коноктор менен туристтер музейге келип, археологиялык казууларда табылган буюмдарды жана ошондой эле элибиздин кол өнөрчүлүгүнөн жасалган буюмдарды көрүүгө болот. Мына ушул музейди түзүү жана экспонаттарды чогултууда Кеңешхан Ысманованын салымы чоң. Ушу Кеңешхан Ысманованын салымы абдан чоң. Ушул эки музейди ушу Кеңешхан Ысманов ачкан. Биз Кеңешхан Ысманова деп айтпайбыз, Энекебай деп айтабыз да. Азыр ардактуу эс алууда. Энекебайыбыз абдан көп салымын салган бул жерге. Уюштуруп, ар бир коллективге, ар бир сотрудникке абдан көңүл бурчу да. Жумушта да кандай иштелип атат. Биринчи үүлөңдү сурачу. Үүлөңдө тынчпы, анан жумушта ошондой тынч иштейсиң деп, ошонун баарын сураштырып, жумушка абдан көңүл бөлчү да. Бизде ошол экеге үйрөткөн. Чолпон Ата шаарында Крайтану музейинин дагы бир бөлүгү, албетте бул кол өнөрчүлүк, билесизби? Атадан балага, энеден кызга өткөн асыл мурас бул кол өнөрчүлүк. Мисалы үчүн биздин аталарыбыз мына ушундай эр токумдарды жасаган, булардын баардыгы кадимки эле кайыштан, күмүштөн жасалган болсо, ал эми биздин апаларыбыз дагы мынакей кадимки эле могу ушул каптарды, же болбосо могу ушул тарлардын баардыгын ушу колго токуган экен. Бул 19-жылдын аягындагы токулган тар бүгүнкү күнгө чейин мына ушу музейде сакталып келет экен. Кыргыздын элдик уздары жыгачтан, чийден, кийизден, булгардан, металлдан жасалган кооз буюмдарын, өрмө жана сайма жагынан чоң мурастарын калтырышкан. Бул багытта кол өнөрчүлүктөн жасалган буюмдарды музейдин ичинен көрүп, аларга баа берүүгө болот. Шырда, кала, кийес өңдүү бир катар буюмдар болсо, ал эми усталардын колунан жасалган зээр буюмдары, аялдардын жасалгасын көрүүгө болот. Экспонаттарды башынан мен эме иштегениме 10-11 жыл болду. Мен келгенде ошо экспонаттардын баары бар болчу. Ошо Кеңешхан Ысманов ошо биздикин эжекелер айтат, бизде мурун Энекебай менен иштегендер. Ошо ар бир немеге барып, кыдырышып, ошо жерге бирден чогулткан экен да, ошо экспонаттардын баарын бирден карап кыдырышып алышкан экен экспонаттарды. Ооба, бизге абдан ыраазы болуп кетишет да, башка жактан келген туристтер абдан эмеңер бай, абдан жакшы музей деп рахматтарын айтып кетишет да. Ысык көлгө келген туристтер көл өрүүндөгү жаратылышты, токой суу тоолорду кыдырууга убакыт табышпаса дагы музейге кирип кенен маалымат алышат. Кыргызстандын жаратылышы, кооз жерлери кимди болбосун кайдыгер калтырбайт. Ошол үчүн көл өрүүндөгү калкты тейлеп, коноктордун мүддөсүн аткарган музейдин ишине ийгиликтерди каалап өтөлү. Бизде кыргыз элинде кол өнөрчүлүктүн туу чокусу бул боз үй, билесиздерби? Боз үйдө чыдыгы биздин кыргыздын кол өнөрчүлүгү камтылган. Апаларыбыз болсо мынакей кийизден боз үйдүн жабдыктарын жасаса, аталарыбыз мына ушундай жыгачтан кереге уук түндүктөрүн баарын жасаган экен. Мына ушундай боз үйдүн үлгүлөрү бүгүнкү мына Чолпон Атадагы музейге коюлуптур. Анан дагы мынакей биздин ошол баалуу улуттук буюмдарыбыздын бири бул шырдак. Шырдак дагы биздин канча деген көз майын короткон энелердин колунан жаралган экен. Бул дагы мынакей бүгүнкү күндөгү эң бир жакшы шырдактардын үлгүсү деп айтабыз. Мына ушулардын баардыгы мына сиздер Чолпон Атадагы музейден көрө аласыздар.